муфтийбиз. Муфтий Hazreti Muftiyiz. Hazreti Mufti. Молдеке балдем токтотпойсуңбу? Камалып кеткен экен да. Мен ошол күндөрүмдү сагынам. Муфтийлик кызмат аябай оор болот. Бир диний кызматкер болом, муфтийлик кызматта кызмат кылам деген ой болгон эмес. Азыр деле ошол ийненин үстүндө отургандай, ошол жооптуу кызматтан качан кутулат экенбиз деп жүрөбүз таксыр. Бул күндөр дагы өтөт. Бул күндөр да өтөт. Курук доомат деп коет. Аркаңызда ушул сөздөрдү сүйлөгөнбүз. Мына спринтер менен жүк ташыйт окшойсуң. Ушу менен ичинде кызматтар бар. Кесиптешкенсиң, мен спринтер айдайм. Автобус айдайм кадимкидей элечи. Бизде ошо. Кээ биркилер таң калат да, имамга не башка бирөө аш салып берө эле табагына. Ассаламу алейкум, биз муфтияттабыз. Атым Санжарбек Чалланов. Өзүңүздөр көргөндө биз муфти Азиреттин кызматтарын көрсөтүү үчүн муфтидин өзүнө келдик, жолугушуп, сүйлөшүп, жүрөктөн сүйлөшөлү деп пикирлешипчи. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын имаратынын астында турабыз. Муну билсеңиздер керек. Бул болуп көрбөгөндөй бир ийгилик. Бул 3 кабаттан турат. Астыңкы этажында атайын пресса бөлүмү, студия бар. Жайында салкын, кышында жылуу болгон кабинеттер, кондиционер менен муфти өзүнүн жеке имаратында иштейт. Мурда айтып өткөндөй, арендада турган, мурда муфтияттын имараты да жок болгон, барып бул өнүгүү болот. Сиздер байкасаңыздар керек, жакшылык кылган адамдын жакшылыгы көбүнчө доорунда билинбейт, өтүп кеткенден кийин. Рахматылык Чубак устаздын кызматтары дагы өтүп кеткенден кийин көбүрөөк бааланат, доорунда көңүл капа кыла турган сөздөр дагы айткан, кадырын билбей калган. Ушундай экен да бул жакшылык иштерчи. Биз ошону доорунда эле билдирип коелу деп муфтияттын имаратында турабыз. Алгач, ассаламу алейкум, урматтуу Азирети муфтийибиз, жакшысызбы? Жакшы. Дин кызматында мурда медреседе иштедик, кийин имамчылык кылдык дагы. Сиздин кылган эмгектериңиз мен үчүн өзгөчө көрүндү да, башкаларга деле билинет ал нерсечи. Алла разы болсун. Биз бул жака келиштен алдын сиздин айылыңызга барып зыярат кылдык. Машалла. Муфтийибиздин айылы ушул Базар Коргон районуна караштуу Жети Кошкон деген жер. Ассаламу алейкум, акалар. Муфтийдин айылы ушул жердеби? Кайсы жагында үйү? Өтүп кеттикпи? Медресе турат го. Ошонун аркасында ката. Болду иншалла. Бир кошуналарынан бир неме билели дедик элентири. Рахмат. Бул жердин эл мага жакты, азырдан бери сурап ажыга бар экен дегендей. Сурап муфтийдин айылын табып келет аз. Элдер жакшы, машалла. Муфтийдин үйүнүн жанында жакшынакай мечит бар экен. Ошол жерде турабыз. Башка министрби, губернаторбу, өлкө башчыбы, президентпи көпчүлүк тааныйт да. Муфтийди көбүбүз тааныбай калат экен. Намазга бекем болгон, дин жаатында баяндарды угуп жүргөн адамдар эле тааныбасак, көпчүлүк тааныбай калат экен. Биз ошол максат муфтийди таанытыш. Аздыр көптүр мына мусулмандардын жүгүн желкесине алып көтөрүп жүрөт. Канча убак иштейт, Аллаху алам. Ошону бир таанытып коелу деп сиздерге айылына чейин келип көрсөттүк. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри. Вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Муфтиятыбызга кош келипсиз. Алла разы болсун. Ушу аймактарда агартуу иштерин жүргүзүп атасыздар. Атаңыз динге кызмат кылган киши экен. Чоң атаңыз дагы Кыргызстанда ошол айылда бир бири бар киши экен. Жана көчөңүздөр Закир Ажынын атына деп сиздин чоң атаңыздын атына коюлган көчө экен. Закир Исай деп чоң атабыздын атына коюлган. Сиздин инелериңизге жолуктук, абаңызга жолугуп, Алла разы болсун. Бир сыра сиздин бала чагыңызды кичине сурадык. Муфтийибиздин абасыбыз. Машалла, Кудай жеткиргенди карасаңыз. Акам Рамалик 6 уулду дагы илимге Окуткан дең, Бул малда көп окута албайт эле. мындайда айтканда кыйын эле. Биз дагы ушунчалык сыймыктанабыз. Агам Ыскөлдө Рыбачыда имам эле. Ошондо келген делегат болуп көлгө саякатка жөнөтүлгөн. Ошондо аяктан келген 85-90 чыккан ажака келген экен балдар менен. Ошол ажаканы кеменин үстүндө, көлдүн үстүндө бир зыяпат кылайлык деп зыяпат кылдырганда ал 90го чыгып калган чал өмүрүмдө ушу бир суунун бетинде даам жесем жакшы болот эле деп Кабадан келгенде айткан экен да. Анан ошо кеменин үстүндө даам ичип, мен кеткичекти ушул жерде болом деп турду. Караң, ошо кеткичекти
kemenin içinde dağım jep uşunçalık rahatlanyp dur. Эми siz meni uşunçalık kızmatты kıldınız. Men sizden nemelerinizden, şagirdlerinizden men okutayın depdir. Nemege, Alaskarga. Oşonda 45 baladan da özü mындай akam munu dep aytkan emes. Özü karap turup ilimdi okutkan emes. Tip rangdan karap turup bir 20 balаны tandap alganda. Sizdi dep. Jatakana jegen içkeni bardыгы oku nemesinden beri, yol görasından beri özüm oynaman dep. Karang. Oşonda 22 ülken balаны alıp ketken eken da şunda. Oşo ballar şagirdleri Kudaga şükür hazır Kırgızstanda kızmat кызматтар Allah razı olsun. Анын катарында мына иним дагы бүтүп келди. Мына спринтер менен жүк ташыйт окшойсуң. Ушу менен ичинде кызматтан жакка. Кесиптешкенсиң, мен аны спринтер айдайм. Автобус айдайм кадимки элечи. Бизде да ошол. Кээ биркилер таң калат да, имамга не башка бирөө аш салып берели да. Неме жүргөн соң көп. Мен мектептин балдарын ташыйм, разы Аз болсун. иштен келди да ошого форманы жана иштеген. Жок, нормально. Өзү как она есть сүйлөшкөн жакшы бардын сенчи. Анан 79-жылы мен төрөлдүм. 79-жылы атам менен апам Базаркон районуна барып, бир зияратка барыптыр. Анан мен ошол жакта төрөлүп калдым да. Менден кийинки инилерим ат башыда төрөлдү. 2-3 иним ат башыда төрөлдү. Мухаммад Амин, Абдулбасит инилерим бар. Анан биз ат башыдан чоңойдук, нөлөбөй 1-класста окудук. Андан ошол ал мезгилде ушундай окшойт таксырым. Баягы кадрлар аз, диний башкарма, ал учурда баягы казы деп атап койчу экен. Садыкжан Камалов беле айтор же Темирбай ажы беле атам раматылыкты чакыртып Базаркоргон району ошо Кызылайда иштеп калыптыр. Анан ал жерден кайрадан Жаңалыш Кемин районуна жөнөткөн. Ал жерде да бир нече жыл иштеп, андан кийин Ысык көл областынын Балыкчы шаарында иштеп калды. Ал жерде да 4-5 жыл иштеп калды. Андан кийин Панфилов районунда иштеди, Чалдыбар айылында, Карабалта Жайыл районунда иштеди. Ушу өмүрүнүн акырына чейин ушу диний кызматта жүрдү таксырым. Биз диний кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлүп чоңойдук. Аллах разы болсун. Алла таалам биздин атабызга дагы ушул динге кызмат кылуу шарапатын ээ кылыптыр. Атабыз да ошол жашы өтүп кетти. Аллах рахматын алсын. Атам Молла Назырбек деп алгачкы илимин ошол өзүбүздүн айылда Молла Талипжан деген дамла болгон Тажикстан мамлекетинде жүрүп ошол жактан илим алып келген экен да, Молла Абыш деп. Ошол кишиге барып Устад Аввал Чагатай тилинде илимдерди алган, түркия тилинде. Андан кийин ошо чоң атабыз дагы мындай өзү диндар болуп, уламаларды, алымдарды аябай жакшы көрүшкөн да. Ал мезгилде коңшулаш мамлекеттен уламалар келип, Мавлиди Шариф Барзанжи окучу экен. Биздин чоң атабыз дагы Алла разы болсун, Ысай чоң атабыз ошол алымдардын сухбатына катышып, Мавлиди Шарифтерге катышып, алардын дуасын алып, алардан илим алып, ушу 5 убак намазына бекем болуп, динин тутунуп, анан ал киши дагы ушул биздин урпагыбыздан дагы диндарлар көбөйсүн, динге кызмат кылгандар көбөйсүн деген максатта ниет кылып жүрүп, ошол биздин атабыз үй бүлөдө эң чоң болгон. Эң чоң болгон. Анан атам төрөлүп чоңойгондон айылдагы Абыш Молдекеге берип, ал кишиден илим алгандан анан атамды Тажикстанга жөнөткөн. Тажикстандан барып илим алышты. Раматылык Молла Талипжан дамланы таанысаңыздар керек Карабандагы. Ошол киши Тажикстанда ошол киши сабак берген экен. Анан ал кишинин көрсөтмөсү менен ал кишинин башына бир сыноолор келип, камалып кеткен экен да. Анан устазы Молла Талипжан дамла ошол Бухарага, Ташкентке барып илимиңи алгын деп Ташкент тарапка жөнөтүп, ошо Ташкентте Ислам институтун окуп, Бухарада квоталар аз болчу экен да. Анан ошо Ташкентте окуп, ал жакты бүтүрүп,
жылдары Ат башы районуна жөнөтүлүптүр. Атам Раматылла ошо Ат башыга барып, ал жакта кызмат кылып, өмүрү кыска экен, Алла Таалам ошондой жазыптыр, тагдырына ахиретке сапар тартты, бизди окуу жайга жөнөттү. Биз Турция мамлекетине барып ал жакта окудук, карылыкты бүтүрдүк. Андан кийин келип илимибизди бул жакта уланттык. Ушул атам Раматылык диний кызматкер болгондуктан жаштайыбыздан эң алгачкы устазым атам өзү болду. Муаллим санини атамдан бүтүрдүм. Хафтияк деп койчу элек, хафтиякты ошол Сурату Шамстан Насқа чейин атамдын өзүнөн жаттадым. Суратул Вакиа, Суратул Мулк, Сурату Ясин сүрөлөрүн атамдан үйрөндүм. Андан ошо окуу жайга барып ал жактан илимибизди уланттык. Кудайга шүгүр, Алла Таалага чексиз шүкүр айтам. Ошол Куран кызматында жүргөн, үй бүлөдө төрөлүп, атабыздан сабак алып, андан кийин ушул диний жолдо баягы бизде айтып коет го, ата жолун жолдоп деп, атабыздын жолун жолдоп, диний кызматкер болуп, ушул жолдо кызмат кылып келатабыз таксыр. Алла разы болсун. Атаңыз ошол убакта диний кызматта болуп, бир азыркы караганда алда канча кыйын болгон да. Ошол мезгилдерде дагы кайсыл жерге буйрук болсо ошол жака жылып ого бетер оор жумуштарды аткарган экен. Мен азыр баягы имам дамлаларга баягы өрнөк катарын айтайын дейм да. Азыр биз Кудайга шүгүр шарттар түзүлүп атат азыр. Президентибиз тарабынан райондук имамдарга автоунаалар берилип атат, айлыктар чыгып атат. Дагы жеңилдиктер бар. Элибиз диндар болуп, диний кызматкердин кадыр баркына мындай жетип, колдоолорун көрсөтүп атат да. Бирок ошол атабыз иштеп жүргөн доорлор андай эмес эле. Мен элестетем, мындай жаназа намазында болсун, же болбосо мындай бир иш-чараларда болсун, адамдар катуу тиет эле. Катуу тиет эле. Молдоке, болду эми токтотпойсуңбу? Же болбосо эй деп мындай кагып селкип, мындай жолтоо болгондор көп эле. Ал мезгилде таксырым мисалы атам Раматылла ушул райондордо көчүп жүрбөдүбү? Квартира менен камсызылган эч ким жок эле. Айлыгы жок эле, айлыгы. Эч ким көңүл бурбайт эле. Ал учурда дамлаларыбыз, Алла разы болсун, ал устаздардын кадыр баркын билишибиз керек да. Ошондой кыйын учурларда кызмат кылдылар. Бирок азыркы диний кызматкерлер ага караганда Кудайга шүгүр таксыр. Биз көп шүкүр айтышыбыз керек. Баягы анчалык деле кыйынчылык жок да. Кара жумуштарды кылып, булса да иштеше берген да. Азыр мен имамбыз, биз деле карапайым элдин ичинен чыккан, бирок бизде умра деген кызмат бар, ал бар, бул бар да. Биз бирок ол убактагы устаздар биз көп угуп калабыз да. Өзгөчө атаңыз балыкчыда, андан кийин кеминде бул бир топ китепке жаза турган эмгектер бар да, ар бирин сиз көрүп. Алла разы болсун. Биз эфирибиз эми кыскалгон үчүн биз үстөттөн айттыңыз, чынын айтканда Аллах разы болсун. Кылса Молдон азыр дамлабызды бейиште көрөбүз насип кылабыз. Иншалла, иншалла. Сизге ошол эң сизге таасир берген устазыңыз ошо атаңыз болуптур да? Эмгеги менен. Эң алгач устазыбыз ошо атабыз болду. Алла разы болсун. Атабыздын дагы мындай мужавват кырааты жакшы эле. Машалла. Мына Абдурахманов Кемсам ажекебиз, Азирети муфти мындай чогулуштарга чакырганда атам мени эситип алат эле. Анан баягы курултайларда, чоң чогулуштарда Өтөнбай уулу Дүшөмөк ажекебиз жакшы билет. Мен сөзүм баягы жалганга чыгарбайт. Ошол кыраат кылганда Молла Назир кыраат кылып койсун деп атам Раматылык кыраат кылат эле. Машалла. Атам Раматылык Абдулбасит, Абдусамат Карекенин кыраатына салат эле. Созууп окуйт эле. Ошо атам Раматылык ошо карабайсызбы, ошо запистер калбады да. Ошол мезгилде техника жок эле. Анан маселени дагы баягы Өзбекстанда окугандыктан өзбек тилин кыраатын келтире сүйлөйт эле. Маселелерди жакшы айтат эле. Уаз насихаттарды жакшы айтат эле. Ошол запистер калбай калды да. Сиз ушул мурун ушул атаңыздын жанында кызматтарын көрүп жүргөнүңүздө, жаш кезиңизде азыркыдай жоопкерчиликти моюнга алып муфти болом деген ойлор болгонбу? Биз балыкчыда жүргөндө, балыкчыда 89-91 жылдары. Мен 5-6 класс элем. Мен спортко аябай кызыгат элем, күрөшкө аябай кызыгат элем. Атам Раматылык ошо кызыгуума карап, ошо күрөшкө берген 1-2 жолу ал учурда Фрунзе шаары, баягындай жарыштарга келип катышып, андан кийин эле баягы эс тартып чоңойгондо атам Раматылык мындай
тарбиялай баштады. Балам жүрүм турумуңа көңүл бор, сүйлөгөн сөзүңө көңүл бор деп анан кызыктырып, шакирттери бар эле. Шакирттердин арасында мени дагы кошуп, окутуп, анан кызыгуум ошол доорлордо башталды. Биз дагы ошого Куранга түшүп, анан үйдө эң улусу мен да. 6 уулбуз, эң улусу мен. Баягы апам кыйналып калат эле, менден кийинки инилерим жаш эле. Анан мага айтат эле, балам, сен апаңа жардам бер. Дагы мен баягы апама жардам берип, тиги балдарын окутуп атканын көрүп, сабактан калып кетет элем. Апам айтат элем, сабакка жетише албай атам. Анан апам айтып калат, бирок ошентсе дагы аракет кылып жетишип, сабактарыңды жакшы окудуң деп. Айтор ошентип баягы дин жолунда окуп калдык. Менде эч кандай бир диний кызматкер болом, муфтийлик кызматта кызмат кылам деген ой болгон эмес. Каддаралла тагдирого. Кудай таалам тагдырга бул жооптуу кызматты жазып койгон экен. Эми Аллахтын берген неаматын четке каккандагы болбойт. Аллах баягы ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха дейт го. Бул жооптуу кызматты ошо балким тагдырыбызга жазып, ушу кызмат кылсын деген мазмунда тагдырыбызга жазыптыр деп эле бул нерсени баягы коркуп кабыл алып, азыр деле ошол ийненин үстүнө отургандай ушул жооптуу кызматтан качан кутулат экенбиз деп жүрөбүз таксыр. Билесиздер, муфти өзү Бишкекте үй бүлөсү менен, албетте бир чоң бир жоопкерчилик менен. Бул жакта эч ким деле жок. Биз муфтинин үйүнө эмес, ушул айылына келип, айылын сиздерге көрсөтүп, эгер көрүп калсак, жолдо бир жакын кошуналар же достор же жакын айылдаштарын бир сөзгө тартып, анын сөздөрүн сиздерге көрсөтөлү дедик. Ал эми бул мечит, машалла, муфти ушуну курдуртуп, атайын даярдаптыр. Өзү дагы мечитке жакын жашайт экен эле. Эрте менен намаз окуганга, түштө намаз окуганга, түштөн кийин асыр намаз окуганга, кечинде намаз окуганга келе бересиздер, келе бересиздер, келе бересиздер туугандар деген мечит. Бул жерге кимдер келет? Бардыгы эле базарчылар келбейт. Бул жерге ыймандуулар гана келет. Аллах таала иннама я'муру масажидаллах ман амана биллахи вал яумил ахир. Чындыгында Аллахтын үйлөрүн келип абат кылат, жакшыртат. Адам келип турган жер мындай жакшына болуп турат. Бул ким? Аллага ыйман келтиргендер. Ахиретке үмүт кылгандар ушул жерге келет. Эрте менен келет, түштө келет, түштөн кийин, кечинде келет. Келгенде эмне кылат бул жерден? Бул жерде ибадат кына аткарыла турган жер. Устаз, бул муфтийлик кызматтын эң уур жерлери кайсыл? Көпчүлүккө мындай элдин башында жүргөн жакшы көрүнө берет да, бирок анын жоопкерчилиги бар дегенде эң уур жерлери кайсы жерлер болуп калат? Жооптуу кызмат эң ууру асырым бул дүйнөдө билинбейт да. Бул дүйнөдө билинбейт, себеби адам баласы айтор жашоого алаксып, бул жоопкерчиликтин такыбалуулукка жараша кээ бир учурда сезимдери жүрөктө өтпөсө, бирок бул чоң жоопкерчилик ахиретте болот да. Махшар майданында Аллах субхану ва таала икра китабак деп, ошо биздин амал дептерибиздин китептери ачылганда, ошону мас'улияттуу бул жоопкерчиликке келгенде кантип жооп беребиз да. Иш режим бар, туура алаксыз, бирок ар бир адам өлүмдүн даамын татып кабырга барганда жараткандан суранат эмеспи? Эй Алла, менин дениме кайра жанды кайтарчы. Мен жер бетине барып, салих амалдарды аткарып, жүзүм жарык болуп алдыңа келейин депчи. Өкүнүч болот да баары бирчи. Эми ошо ахиреттеги өкүнүч кеч болуп калат да таксыр. Ошол учур муфтийлик кызматы аябай оор болот. Өтө оор болот. Аны сезип билип турабыз, бирок кээ бир учурда мындай өзүм суроо берем да. Азыр мындай бир рамканын ичинде мага жоопкерчилик жүктөлдү. Мен ушул ишими колуман келишинче мас'улиятымды аткарып атам деп адам өзүн өзү мындай жубатуу катарында жооп ала алат да, бирок кээ бир учурда тафаккур кылып жаткан мезгилде бул жоопкерчиликтен кутулуу маселесине келгенде таксырым кантип кутулабыз деген маселе болот да. Кутулуш деле кыйын болот. Мусулмандардын башында туруш өтө уур иш, жообу дагы. Анан ошентсе дагы кээ бир адамдар түшүнбөйт да.
түшүнбөй деле кылып аткан ишти дагы кылбады деп, бир кемчилдик издеп, жумурткадан кыр издеп, мындай аткарылып аткан ишти дагы туура эмес сындап, сизди капа кылган сындар дагы көп эле болобу? Жүрөккө ала турган деңгээлге чейин капа кыла турган сындар. Албетте баягы коомчулук болгондон кийин баягы сын пикир дагы кошо табигат, фытрат. Сын пикирлер болуп турганы жакшы экен. Сын пикир болгондо аны анализдейсиз да. Бул айтылып аткан сын пикирди биз ошол нерсеге татыктуубузбу, ошону чындап эле аткарбай калдыкпы деп анализ жүргүзгөндө кээ бир учурда чындап бизден одону кемчиликтер кеткен болот. Биз ошол одону кемчиликтерибизди оңдогонго аракет кылабыз коллектив менен. Кайра ошол сын пикир айткан адамдарга рахмат айткыбыз келет да. А бирок кээ бир учурда таксырым, кээ бир учурда чындап курук доомат деп коет. Ошондой мезгилдерде нафска аябай оор келет. Бирок кантес айла жок, бул жооптуу кызмат болгондон кийин, шарапаттуу кызмат болгондон кийин кээ бир учурда сабыр кылганга туура келет. Коомчулукка мындай эле деп актанганга дагы кажет жок болуп калат экен да. Сабыр кылып, колдон келишинче кызматыбызды улантканга бел байлайбыз. Алла разы болсун. Ошондой бир кыйын учурлар болгон убакта жада калса жаныңдагы адамдар деле мындай жардам бере албай кала турган деңгээл болот го, жардам берем десе. Ошол маалда да сиз өзүңүздү кантип сабырга үндөп, өзүңүздү кармай аласыз? Оор келген учурлардачы. Инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра бар го. Баягы бул күндөр дагы өтөт. Бул күндөр да өтөт. Айтылып аткан сындар, пикирлер же болбосо ошол күндөр дагы ошол күндүн батышы менен иншалла өтүп кетет деген өзүбүздө баягы алаксытуу болот да. Чындап эле ошол убакытта ошондой пикирде кулак салбай, кээ бир сөздөрдү артка таштап коюп жүрөбүз. Чындап баягы ден соолугубузга же болбосо ошол ишке сабыр кылып койгондугубуздун натыйжасын алдыбызда Кудай Таалам баягы жардам берет да, көрүнөт. Анан айтып коюш керек, элден, жамаатыбыздан Алла разы болсун. Кудайга шүгүр. Жүрөгүнө ыйманы ыйлаган мусулман бир туугандар Алла разы болсун. Дайыма имам дамлаларды, устаздарды колдоп, жакшы сөзүн айтып, муфтиятты колдоп эле келатышат. Эми анча-мынча беш кол тең эмес, арабызда бар. Бирок ал кишилерди биз жаман көрбөйбүз. Ал кишилер менен жакындан жанашып, достошконго аракет кылабыз. Себеп дегенде адам билбеген нерсесине ошондо сын пикир айтышы мүмкүн да. Мисалы биздин үстүбүздөн дагы анча-мынча гыйбат сөздөрдү сүйлөп алып, кийин биз баягы мамиле кылып, ал киши менен таанышып, сапарда болуп, сүйлөшүп калган мезгилде ошол адамдардын ыйманын карасаңыз, баягы келип, кул хаккы сиздин хаккыңызга кирип калдык, аркаңыздан ушул сөздөрдү сүйлөгөнбүз, бирок ал нерсени сизден көрбөдүк, ахиретке калбасын деген мусулман бир туугандарыбыз дагы бар. Алла разы болсун. Эми бул жашоо ушундай сыноо экен да таксыр. Алла разы болсун. Өзү негизи убакыт артка кайтпайт, кеткен нерсе кетти. Биз азыркы менен ушундай жумуш менен аткарабыз. Бирок эми жеке мындай жүрөктөн айтылган сөз да. Эгерде убакыт артка кайта турган болуп калса, элестетип көрөбүз да, бир 20 жыл артка кайткан болсо, эмнелерди кылат элеңиз, эмнелерди кылбайт элеңиз, кээде бир өзүнчө пикир жүргүзгөндө да пландар болуп калат го. Мисалы, муну таштаган оң экен, азыркы ушул неме мененчи, акыл менен, практиканын иш натыйжасы менен. Эгерде Кудай Таалам сиз айткандай ошондой убакыт артка кайтып, кинодогудай же болбосо ошондой бир оюбузда ошондой болуп калса, биз 2001 жылдары Көк Жар айылында тахфиз халка ачылган. Ошол жерде 25 балага каарылыктан сабак бердик да. Куран жаттатып. Куран жаттатып. Мен ошол күндөрүмү аябай сагынам. Бул Куранга кызмат кылуу, Курандын шарафаты, китабы мубарак, мунун берекеси мен жашоомдо көрдүм да таксырым. Ошол 2001ден 2006 жылга чейин 5 жыл ал жерде кызмат кылдым. Мен ошол күндөрүмү сагынам. Эгерде кайтыш керек болсо, мен ошол сааттарга кайтып барышымы тилем да. Куран үйрөтүп, Куран окуп, Куран кызматында болуп. Себеп дегенде бул имамчылык 2006дан кийин Раматылык Мурат Алажы Жуманов азиретибиз чакырып,
Аламин району баш имам хатипке сунуштап койгонда. Азыретибиз тапшырма берип атканда биз жок деп эдик, ошо райондо кызмат кылдык. Бирок ошол Куран халкасынын, ошол медресенин атмосферасынан, ошол мунавварадан махрум болуп калганымды кийин ушул диний кызматка келип казияттарда, хатибияттарда, муфтиятта иштеп жүргөндө анан билдим да таксыр. Ошол эгерде мага мүмкүнчүлүк болгондо мен ошол жерде эле калат элем да. Куран үйрөтөт. Куран. Ошол кызык. Мына көрүп атасыздар, могу студия маселеси. Бул дагы Ошол да кадам ичине кирген, бул эң алгачкылардан бул ишке ачты да. Ишке ачты. Бул жерде Куран запись 30 пара Куранды кыргыз карыларын чыгаралы дедик. Себеп дегенде дамлам бизде алхамдулилла карыкелерибиз Алла разы болсун жетишти да. Ошон үчүн карыкелерибиздин мээнети менен мына дүйнө жүзү боюнча мусабакаларда биринчи орунду камсыз кылып атат карыкелерибиз. Бул дагы ошол бизде мурунку устаздардын, карыкелерибиздин мээнети да. Мына Зиябудин карекебиз бар эле, Атабаев, ал киши өтүп кетти. Ал кишинин азыр жаштарга кыраатын угузайын десек запись жок да. Эми мындан аркысын алып калыш керек. Эми мындан аркысын биз ошол Анарбай карекебиздин, машхур карекелерибиздин записи биздин булактарда калсын деген максатта атайын Куран записи ачылды. Азыр эми акырын бул иш аябай оор экен, таксырым. Себеби бул Куран да. Куран бул муъжизаны биз ар бир тыбышына, махражына көңүл буруп окутушубуз керек экен. Ал карекелерибиздин атайын өзүнүн ижазасы болуш керек экен. Анан бир карекебиз окуп атканда бул жакта баягы комиссия текшерип туруш керек экен. Себеби бир харф махражы туура эмес чыгып калса, таксырмал наоборот тескерисинче биз баягы Куран сүйүүчүлөргө, Куран үйрөнүүчүлөргө терс таасир тийип калбаш керек экен да. Ошон үчүн мына имам Сараксы мешитинин имам хатиби Алла разы болсун Абдулла карекебиз, Анарбай карекелерибиз бир мен билгенде бир 10-15 пара окуп беришти. Машалла. Жакындап калыптыр. Жакындап калды. Алла разы болсун. Негизи мен келгенден бери эле таң калып ушул студияны көрүп бир сүйүндүк. Машалла биз жетишип. Анан муфтияттын имаратын курулушу менен бирге азыр жанында жатакананы да баштап коюсуздар, а? Алла разы болсун. Кудайым буйрса, ушул 40 кадам ичинде бул дагы бар таксырым. Мына жерде турган адамдар биз окшойбуз, а? Алдында жашыл аянтчасы, муфтияттын имарасы, биз мына жерде турдук. Анын жанында биз арматуралар чыгып, стройканын башкы котловандан кийинки курулушта турган здание ушул болочоктогу макетичи. Ушундай чоң деңгээлде 7 этаждуу подвалы менен чоң жатакана салынат. Бул ушул божомолунда жарымы вакыф болот дагы, мындай мунун чыгымы башкасы өзү менен өзүн каптай турган кылыпчы. Ушундай бир жакшы жаңылыктар. Бул дагы ошол 40 кадамдын бир ичине кирип калат, машалла. Биз ушинтип өнүгүп атабыз. Мурда могулда муфтияттын имараты деген жакшы жаңылыктарды уксаңыздар, эми иншалла жанында чоң бир заңыраган имарат чыгат иншалла. Алла разы болсун. Конференция, форум, коңшулаш мамлекеттерге барабыз атайын, жыйындарга катышабыз. Анан фастабикул хайрат дейт го, бул жакшылыкта жарышуу, хасад кылуу бар да. Мисалы коңшулаш мамлекеттерге барганда ал жактын идаранын, диний идаранын алып барып аткан ишин карап, сар эсеп салып, анан биз дагы ушундай жетишели деген максатта аракеттер болот да. Алла разы болсун, бул имаратта жакшы, бирок барган сайын биз батпай баратабыз. Муктаждыктар көбөйүп баратат. Анан ушул жаныбызга 12 соток жерге 8 этаждуу жарымы диний идара болот, жарымы ошол мейманкана болот. Себеп дегенде биз бюджетибизди да карашыбыз керек экен. Вакыф үйлөрдү түзүш керек. Келечекте биз имам дамлалардын баягы айлык маянасын, мадди жагын муфтият аябай көп ойлонуп атабыз. Чечип берсек, имамдарыбыз эч нерсени ойлонбостон ошо агартуу ишинде толук кандуу 24 саатын берсин деген максат болуп атат таксырым. Дүйнөлүк деңгээлде ойлонупсуз да. 40 кадам деген проект боюнчачы. Көбү кызыгат да, бизден да сурап калат да. Машалла. Анан Жалал Абад билесиздер, жаштардын шаары. Жаштардын дегенде ахиретке амал кылган, динге кызмат кылган адам жаштардын дагы көбөйүп аткан шаары. Абдулазиз кары Закиров ушул Жалал Абад обласы Манас шаарына карашты. Анткени муфтийбиздин кылган эмгектери чоң. 40 кадам деп ишке киришкенден баштап ушундай бир кызматтарды кылды, мурда болуп көрбөгөн деңгээлде. Алардан атай турган болсок, биринчиси кадр боюнча.
Кыргызстан боюнча ар бир районго райондук башкы имам хатиптер үчүн өзүнчө, ар бир имам үчүн өзүнчө дагы экзамендер болот. Кадрдык резервге экзамен кылып киргизип, ажылыкты жөнгө салып жана ошону менен бирге көптөгөн мечиттердин документтүү болуп, динге кызмат кылганга жеңилдик шарттарды түзгөн. Азыр биз билбеген дагы толтура кызматтар бар. Ушул кызматтарын баалоо менен бирге сиздер үчүн дагы кызык болсо керек. Азыр биз чагылдырып беребиз иншалла. Кеттик. Биз Жалал Абадтабыз. Эле имамдардын сабаттуулугун, кадрлардын алмашуусу мындай жакшы жаккачы. Экзамен болгондо өзү негизи тарыхта бир болду окшойт, а? Кантип идея келип, канчасы ишке ашты? Бул 40 кадам боюнча бул Азирети муфтийлик аманаты. Бул 5 жыл ичинде биз кайсыл иштерди алып барабыз. Негизи жашоодо адамдын бир мындай бир иш планы болсо, сарамжалдуу болот, убакыт сааты, үнөмдүү болот, пайдалуу болот. Ошонун алкагында биз дүйшөмбү күнү аптанын биринчи күндөрү жыйыныбыз бар. Ошол жыйында мен дайыма кызматкерлерге эскертүү катарында айтып келем. Урматтуу дамлалар, бизден мурункулар кыйын учурларда кызмат кылган. Балки мындай идаралар жок эле. Мисалы 92-жылы алгачкы туңгуч муфтибиз Абдурахманов Кемсаммай ажы Хазрат башкармага келгенде диний идара жок эле да. Мына ошол кишилер түптөп, андан кийинки Азирети муфтийлер Мажидов Абсаттар устазыбыз, андай Мураталы ажы Жуманов Хазраттын доорунда диний башкармада чоң өзгөрүүлөр болгон. Эң алгач биринчи зарыл болгон биринчи кадам ханафийлик, матуридийлик болду. Китептерди басып чыгаруу. Мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан алгачкы 4 китебибиз чыкты. Биздин максатыбыз республика боюнча бардык мечитте китеп бурчу ачылып, ошол жерде китеп менен камсыз кылуу коомду. Кудайым буйруса биринчи кадамыбыз ошентип башталды да. Андан кийин эле ички кадрлар резервин түзүү боюнча, бул боюнча маалыматыңыздар бар. Ал диний окуу жайларды бүтүргөн бүтүрүүчүлөр көп. Санын сураганыбызда бир 10 000 деген санды айтышып атат да. Ал балдар каякта жүрөт? Союз мезгилинде таксырым атеисттик тоордо кыйын учурларда биздин уламаларыбыз, алымдарыбыз кызмат кылып келди. Алардын саны азайып баратат. Ошол атеисттик доордон чыккандан кийин, мендүүлүктү алгандан кийин биздин көптөгөн молдолорубуз баягы өз алдынча окуп, Кудайга шүгүр имамдарыбыз аз болсо дагы кичине бир айлык ээ болуп калды. Буюрса саны да өсөт келечекте. Себеп дегенде биз резерв кадр түзүүдө эң алгач мадди жагын ойлондук да. Себеби имамдын мадди жагын чечип бербесек, ал имамдын да үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, өзүнүн 24 саатын жамаат үчүн ал бериш керек. Тагыраак айтканда 5 убак намазга имам ошол жерде болуш керек. Келген жамаатка амр ма'руф ва нахи анил мункар иштерин жүргүзүш керек. Ал үчүн имам отуруш үчүн биз имамды камсыздап беришибиз керек. Азыр ошо мечит курууга келген демөөрчүлөргө, фондторго биз кайрылып айтып атабыз. Жакшы, мечит куруп бергиле, сооп, бирок жаңы мечит куруп берсеңер, жанына имам үчүн да бир 3 комнаталуу үй да куруп бергиле. Вакыф болсун ошо мечитке. Себеби биз кадрды алып барып жайгаштырганда ошол имамыбыз эч нерсеге муктаж болбош керек. Алдыбызда 5-10 жылда аша турган иш. Азыр биринчи кадамдар башталды. Дээрлик бир 25-27 кадам иш жүйөсүн ачты 2,5 жылдын ичинде. Азыр муфтият толугу менен электрондук ошого өттү. Санаттешүүнүн алкагында ишин алып барат. Инфодокуска өттү. Кол астыңызда иштеген, динге кызмат кылган имамдар эми сиздин командаңызда. Сиздин көз карашыңызда эң жакшы имам деп кандай имамды айтасыз? Кандайлар болуш керек талаптычы? Эң жакшы имам деп ошол имам дамлага жүктөлгөн вазифаны толук кандуу, ихластуулук менен аткарган диний кызматкерди баалайт элем да. Бардык имамдардан ушул нерсени мен суранып кетер элем. Бизде азыр Кудайга шүгүр 4470 расмий буйругу бар имамдарыбыз бар. Бардык имамдардан мен суранып кетер элем да. 5 убак намазды мечитте жамаат менен болушса. Себеп дегенде биз сапарда болушунча намаз убактысында мечитке барганга аракет кылабыз. Бирок көп имамдарды жамааттын алдында намазда мен көрө албайм да. Себеп дегенде имам михрабта ошол аманатта бекем болуп, намазын тургузууга себепкер болуп,
михрабта турса атмосфера бөлөк болот экен. Жамааттын да суранычы ошол. Имам дамлабыз ушу башыбызда болсо деген. Анан ошол имам дамла жамаатка ээ чыкса деген менин көп ниеттерим, максаттарым бар. Имам дамла ошол мечитке чыкса, мечиттин ички сырткы тазалыгына көңүл бурса, азыр имам хатиптин күндөлүгү деген бир брошюра чыгарып атабыз. Ошол имам дамлага тиешелүү болгон вазифалар жазылган. Керек болсо ошо жума күнү имам дамла элдин астына чыгып атканда, хутбага чыгып атканда наскесине байпагына чейин биз көңүл буруу зарыл экендигин ошол китепчеге жазып атабыз да. Жума күнү эл имамды күтөт, насихатын күтөт, башка темаларда айтып беришин күтөт. Ошон үчүн мен имамдардан үмүтүм зор. Мына ушул иштерине көңүл буруп берсе. Себеп дегенде муфтиятта 60га чукул диний кызматкер иштейбиз. Үгүт насаат бөлүмү, фатва бөлүмү имам дамлалардын бирдиктүү вааз насихаттарын жазат. Буюрса алар жакында китепче болуп чыгат имам дамлаларга корал болуш үчүн. Бирок биздин дагы анализ жүргүзө турган бөлүмдөрүбүз бар да. Ошо имам дамлалардын жума күнкү хутбада, вааз насихатында бирдиктүү биз берген маселелер, темалар айтылбагандыгы тастыкталат. Анан да жоопкерчиликтүү болбой жаткандыгы билинет. Атайын биздин мечит бөлүмү жума күндөрү имам дамлаларга телефон чалат. Азыр каяктасыз, бүгүн айтыла турган темага даярсызбы, бүгүн кайсыл темада айтылат депчи. Бирок тилекке каршы көпчүлүгүндө биз жакшы жооп ала албай келебиз да. Муфтият биз колубуздан келишинче ушу имам дамлалардын ишмердүүлүгү жанданыш үчүн биз дайым кызматка даярбыз. Бирок имам дамлалар дагы жооптуу кызматка самимият көз карашы менен караш керек. Биз атайын Оштон келдик эле. Мейлиде атайын убакыт бөлүп азыр Оштон келиптир деп бөлдүңүз. Аллах ыраазы болсун муфтий дамлабызга. Өзүңүздөр көргөндөй биз биринчи сапарды Оштон жөнөгөнүбүздө муфтийибиздин айылынан баштадык. Ал жерге барып жердештери менен муфтийибиздин чоң атасынын атына коюлган ушул көчөдө экен муфтийдин үйү. Жанындагы медресесин, анан муфтийдин абасына жолуктук, инисине жолуктук. Мен үчүн да жаңылык болду. Молдо азыр муфтийибиздин атасы чоң эмгек кылган экен. Ошо чоң эмгек кылгандыгынын себебинен Аллах Таала бериптир. Биз муфтийибиз ушул кызматта жана муфтийибиз дагы ошол башкалардан кем эмес деңгээлде алгалтуу кызматтарды кылып атат. Мен билген нерседен дагы ашыкчараак кызмат кылат. Пайгамбардын айткан сөзү бар. Мәлләм яшкурин нас валам яшкурилла. Ким адамдын жакшылыктарын билбесе, жакшылыгын баалай албаса, Аллахтын жакшылыгын баалабайт деген. Жакшылыкты баалашыбыз керек. Кандай гана алгылыктуу иштерди кылды. Муфтий хазыраттан да Аллах ыраазы болсун. Убактысын бөлүп сапарга кетип аткан болсо да силер Оштон келипсиңер деп туруп бизге сонун маек берди. Биз иншалла Бишкектебиз. Дагы кимди ушунда маегин алыш керек болгон болсо комментарийге жаза бересиздер. Дин кызматында эмгеги бар адамдардын өмүр таржымалын айылына барып дагы тартып иншалла жеткиребиз иншалла. Анткени адамдар бул алтын. Алтынды эгерде ачып көрсөтпөсөң жер астында, топурак астында эле калышы мүмкүн. Ошого ушундай алтындай болгон адамдарды тартып жүрөбүз. Ассаламу алейкум.